Üçün şariatта тыйынды эркектер тапсын, аялдар эмес деп айтканы, ошол эркек таба турган болсо, аял ошол эркекти көбүрөөк сыйлайт деген сөз. Эгерде аял акчаны көбүрөөк таап баштаган болсо, анда сен тапкан тыйынды мен деле таап атам деп теңтайлашып отуруп, анан үй бүлөдөгү баланс өзүнөн өзү жоготот. Шариат ушундай жаткан, Кудай Таалам жаткан, эркек эле кожоюн болуш керек. Кожоюндук ал ошо тыйын тапканы менен дагы кожоюндук болот да. Аялдар көбүрөөк тапкан учурда аны башкаргысы келип, мен деле жашай алам, сен жок дегендей болуп, ошол балдарга таасирин тийгизип отуруп, этегинде жаман жыйынтыкка келип калыш ыктымалы бар. Ошол себептен да эркектердин милдетине аялдарды бакканга киргизген.